Assalamu alaikum agayın. Ertelep kutuktap atышат mına bizdin kalemdeşler jurnalistika günü деп атабы жакында маданият күнү. Эми жалпы журналисттер жамаатын мен да куттуктайм. Эски журналист, сакалдуу журналист катары аман болуп калемдерине күч берсин. Эми ал журналисттин калеми, ой жүгүртүүсү, акыл эси, өнөр адамы да. Önörde hiç kim tartılmayıp bir ulu jaratkan anan atene tartılayıp ошол kut bolsun özlük mayramыбыз deyle. Anam meni bugün negizki 2-3 tema ошонун алдында аргайсыдан дейин, аргайсыдан Азастан деген. Мына o Palestina İsrail согушу жүрүп атат, катуу жүрүп атат. Согуш деген ошол бүткүл дүйнө солкулдап акыл эстүү адамзаттын баары ушул ойлогон ою ушул болуп атат да. Эми улуу жараткандан тилейли мына орус Россия менен Украинанын согушу жүрүп атат. Палестина ага мынандай дүңгүрөткөн чоң согуштар жүрүп атат дүйнөдө. Бул кооптуу, абдан кооптуу. Ошол тынчтыкты улуу жараткандан тилегенден башка, жакшылык тилегенден башка айлабыз жок. Тилейбиз, ушу күндүр түндүр тилеп улуу жараткандан тынчтык берсин деп. Анан мен ушул жердештериме, айрыкча мына динчилдерге айта турган сөзүмдө, мына Турсунбай Бакир уулу деген азамат бар биздин дин аалымы, депутат болгон кезинде. Мына ошол кишилер дүрбөп жанагыдай бир чакырыктар менен чыгып атышпайбы? Палестинага жардам берели, мусулманчылык тиги бу деп. Мен да мусулманмын туугандар. Мусулманмын. Бирок кыргыз мусулманмын мен. Биринчи улутумду жогору коем да. Мына о кээ бир чала сабатпы, кандай бир ошондой саясатта жүргөн молдолор бар өзү. Биздин кыргыз молдолор. Улуттун кереги жок, улут деген болбош керек, мусулман деген. Ошол мусулманчылыктын бешигинде өзүлөрү ошол мусулманчылыктын ата мекени Арабияда өз улутту жогору коет. Арабтар өзү. Анан тамтаңдай бересиңерби силер жөн элечи. Арабтар өзүнүн кийген кийиминен өдө, тилинен өдө, баарынан жогору коет өзүлөрүнүн салтын. Арабчылыгын жогору коет, араб улутун жогору коет. Андан кийин анан динди. Албетте дин менен алар дин Мухаммед пайгамбардын баары ошо Арабиядан чыккан. Анан желпилдеп эле түшүнгөнүңдө эле түшүнбөгөнүңдө эле улуттун кереги жок, анан улутта чегара, мусулманчылыкта чегара болбойт деп делбирей бергендин кимге кереги бар? Андай бузуку жанагыдай мындай лайланган ойлор ал өзү. Биринчи сенин ата-бабабызга милдеттүүбүз. Улуу жараткан бир Кудай. Bizde de Kuday жараткан Kırgızlarda dağı. Kırgızdın da Kudayı var, bir Kuday. Anan şu ata mekenimiz, tilimiz, dilimiz, kada saltımız, suumuz, şu yerden suzun içip atabız, şu yerden havasını yutup atabız, şu yerden okat kılıp atabız. Kırgız memleketi jogorу turuş gerek birinci. Anan ele Palestina'da soğuş bolup atat, anan oşol jaka jardam bereli dep ele. Ошондой bir liderler var da. Lider bolgula bергиле жардамыңарды, чөйтөктөн бергиле элди дүрбөтпөш керек ага. Ал эми кечээкү Баткенде согуш болду го, ата мекен коркунучта болду. Ошондо кайда жүрдүңөр? Ошондо бир чогулттуңарбы акча? Ушул Баткенге жардам берели деп, ушу динчилдер, молдолор демилгелеп көтөргөнүн мен көргөн жокмун. Ошол убакта мен бардым эле, ушу улуттук комиссиясын акчасын, bir gündük mayanasın жыйнап, анан пенсиябызды, анамынабызды берели деп, ошол жерге барып былтыр тартып көрсөткөнбүз. Ал биздин милдетибиз, атуулдук милдетибиз. Анан бүгүн илгертен эле ушундай бир Советтер Союзунун убагында да ушундай болчу. Биздин баягы Салижан экенин тамашасы менен айтканда, тарт колуңду Вьетнамдан, тарт колуңду Кубадан, анан эмне деп эле бир делбиреген эле бир абсолюттук ойлордо жүрө беребиз да. Мекен эмне болуп атат? Мекенде кандай көйгөйлөр? Биз эртең кандай сакталып калуу деген ушундай коогалуу учурларда. Ал жагын ойлогон, күнүмдүк мына жашоодогу маселелерге үн кошуп, ошол өзүбүздүн маселелерибизди, өзүбүздүн мына салт санаабыз, нарк
Gündөлүк турмуш кандай жакшырат, канткенде ушул элибизге, мамлекетибизге пайда келтиребиз, кол кабыш кылабыз деген ойлонуу керек да. Мындай учурларда мына биздин түрк тектеш мамлекеттердин форуму болуп атат кайра. Жөн болуп атабы? Мына көчө Астанада болду, биздин президент да барып атат. Эмне үчүн болуп атат? Шуну ойлонуу керек да. Аларда түрк мына бу тектеш мамлекеттер биригүү жөнүндө жанагы Евросоюздай бири-бирин колдоо, эртеңки башка кандай күн келет. Анан ушинтип эле сай-сайлап эле баягы илгерки бузук саясаттан разделай властвуй менен бири-бирибиздин чек араларыбызга кире албай калган учурлар болбоду кечип эле. Тикенек сым менен тосуп алып казак бауырдастарыбыз, өзбек туугандарыбыз траншейлерди каскан. Ушундай бөлүнүп, эми азыр шүгүр дейли. Ошонун баары кайра жакындашып жүрүп атат мына. Кандайдыр бир деңгээлде Турциянын президенти Эрдоганга рахмат дейбиз. Ошо кандаштык, баардаштык, алар чоң империялык деңгээлдеги мамлекеттер ушул лидер болуп аракет кылып атат да. Анан эле элди дүрбөтүп эле анан Палестина өзүлөрүнүн маселеси. Ал бүгүнкү маселе эмес, ал мен төрөлгөндө эле ушул Палестина деген мына биз 70ке чукулдап калдык. Палестина мен акыл эске кирип мектепте окуй баштаганда эле Палестина Израиль маселеси болчу. Ошондон бери эле келатат. Бул барып келип эле ошо эркиндик деген маселеге. Өзүбүздүн эркиндигибизди ойлошубуз керек. Биздин эркиндигибизди молдолор же башкалар алып берген эмес, улуу жараткан алып берген. Улуу жараткан берген, анан аталарыбыз, бабаларыбыз башын байлап ушул ала тоолу бизге таштаган. Анан кийин эми мен дагы бир азыр көргөн эле маселелердин ишин мына өзүбүздүн эле көргөн. Мына биздин жаңы конушка көчүп келдик, мамлекет тил комиссиясы мурда Бөкөнбаев Айтматов проспектисин кесилишинде эле андан жогору мурдагы Ленин заводунун имаратына көчүп келгенбиз. Ушу айланада бир жакшыраак дүкөн жок экен, кыдырып азыр келсем, абдан тиги дүкөндөргө барсам, кыргыздарда. Кыргыз кыздар, жаштар, бүт орусча сүйлөйт. Шуларга тилиң тешилет да айтып атат. Маңкуртчулук жеткен, чегине жеткен. Şu дүкөндөргө, маркеттерге кирсең, бизге арызданып атат. Эми мыйзам да кабыл алынды. Жаңы конституциялык мыйзам, президент нарк жөнүндө указдарды чыгарып атат. Бир акыл эстүү эл бир жалаң эле той менен тамак аштын эле көйгөйүндө жүрүп калганбы? Же болбосо пайда кечеле ушул Кызыл Булактын эле тыйын табыштын эле көйгөйүндө жүрүп калды кыргыз. Дилин унутуп элечи. Анан ошондон пайдаланып атат жанагы диний кызматкерлер бизде. Өзүбүздүн наркыбыздан, тамырыбыздан ажырап калчу. Барсаң бүт тамтаңдап орусча сүйлөйт да, орусча. Айланайын, өзүң тилиң барбы? Анан мына азыр эле көрүп келдим. Бөттүгү мөөнөт өткөн товарлар асык түлүк. Анан кийин алдына жазып да койбойт. Баасы дегенди жазып койбойт. Ушуга отурат ээринипчи. Азыр мамлекетте кандай оожалуу, кандай процесстер жүрүп атат? Мыйзамдуулукту калыбына келтирүү жөнүндө аракеттер. Ошону эл колдош керек да. Аны талап кылган. Талап кылбайсыңарбы кирип? Оозду ачып эле же болбосо тиги кайдыгер эле жүрө бербейчи. Ар бир жаран катары талап кылгыла да кирип ошол дүкөнгө кирип акыл эстүү кишилер. Эмне айланайын, кыргызча сүйлөбөйсүңбү? Мынанын алдына баасын жазып койбойсуң? Мына эмне мөөнөт өтүп кеткен оокат. Ушуну кайдыгер да. Анан эле кечинде качан той болот? Тойдон тойго чейин эле жашап калдык. Мен ал темага кайра келем. Мына бүгүн мен негизги темам эки достун саясаты деген теманы айткым келип атат да. Баягы элдин тили менен айтып атам. Албетте эки дос десе бүт кыргыз элине дайын, Кыргызстан мамлекетине дайын да. Президент Садыр Жапаров, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жөнүндө сөз болуп атат. Мына мен кубаңданым, биздин көксөгөн ушул эмес беле туугандар. Бул бирдеме айтса кошоматчы дейсиңер, же болбосо бир сын айтса, анан кайра коркутасыңар, камалып кетесиңер. Бири-бирибизди же кайчыда же таптакыр тескери же буягына кетет да. Калыстык үчүн болуп аткан бул кишилер дагы көзү жетти да. 2,5 жылдан бери орусча айтканда изучать этип атат. Мен деле шектүү карайм азыркка чейин. Мына биз көнгөнбүз, психология 38 жылдан бери бийликке ишенбей,
Kırgız eli şektүү karap kalgan бийликке. Ишенбей калганда. Мен деле ошол азыр көрүп туруп эле дагы эле шектүү карайм. Эртең ушундан тайып кетеби, ушу күйүүсүнөн тайып кетеби, ушу процесстер тайып кетеби. Өздөрүнүн үй бүлөсү кандай болот, балдары жөнүндө ушактар жүрөт. Ушул тайып кетишеби деп эле дагы эле коого бар. Дагы эле шектенүү бар. Барыбызда ушундай. Бул 30 жылдык деген өмүр бүт ушу психологияны талкалап бузуп, ушуга көндүрүп койгон бизди. Шектүү карап турабыз. Бирок процесс кетип атпайбы? Эмне деген түшкө кирбеген окуялар болуп атат азыр. Мына караларыңдын азыр мындай айтканда кынына кирди. Көчөдө кооптуу, түн ичинде коопсуз басып калдык азыр. Мындай айткандачы. Мен азыр түндө бир кечеден чыгып келатам, мына жакшынакай жаркырап көчөлөрүбүз, сумкаңды асынып алып, рахаттанып келатасың. 11-12-нин ортосунда, саат түнкү. Ушуга биз баарыбыз көксөгөнүбүз ушул тынчтык, беймарал мындай айтканда, анан токчулук, байгер турмушта жашоо да. Мына Конфуцийдин сөзү бар. Жакыр өлкөдө бай болуп жашоо дейт, байлыкка жетүү өтө кооптуу деген. Тескерисинче бай өлкөдө жарды жашоо уят. Биз ошондой болуп калганбыз да. Бир 200 эле, тегерегиндеги эле аз эле 0 канча пайыз жалпы кыргыз мамлекетинин жарандарынын шылуундар көпчүлүгү 90% ошол байгандардын ичинде 90% жалаң шылуундар, эпчилдер байганда. Эмнеден байган алар? Жалаң мамлекетти мыйзамсыз талап тоноогондон байган. Мына азыр жаркырап чыгып атат ошолор. Рахмат деш керек Камчыбек Ташиевке. Мен өмүрүн тилейм, эгерде кайтпай ушунун артынан түшө турган болсо, биз өмүр жетсе ушу даңктайбыз, дайыма айтабыз. Бул таптакыр бир сазга батып калган мамлекет болгонбуз биз. Эмне деген? Ушундай эпчилдер эле бүт эле кыйын деген бизнесмендерибиз, кыйын деген өзүнүн тикеле оокатын кылды деген кимиң бар гана? Азыр чукусаң эле бир завод фабриканы же комбинатты менчиктеп алган. Арзан баада. Караңдай 100% өзүнүн акыл эси менен, жөндөмү менен бай бизнесмен деген жанагы эл аралык тилде айтканда, стандартта айтканда, ошондой өндүрүш бардык ошо талапка, соода кылуунун талаптарына, өзү жанагы бизнесин акчасын көбөйтүүнүн талаптарына жооп бере турган бизнесмен барбы бизде? Мына ушул жагы кызык да бизде. Өтө татаал маселелер бул. Биз ушуга көнгөнбүз, ылайыкташып, бир жагы караларга ыктап, бир жагы байларга, бийликке ыктап, ошолордун тиги көмөгү менен байып, анан таптакыр бир ашмалтай турмушка айланганда. Көчөдө тиги адам катары көрбөйт, жөө кетип бараткан кишини. Ушул бир энесинин ичинен орой айтканда, ошол жиптерди айдап түшкөнсүп, энесинин ичинен ошол базар жана маркеттерди жасап түшкөнсүп, таптакыр башка психологияга чыгып алганда, ушунун баардыгы жана сабатсыздыктын айынан, китеп окулбай калганын айынан, мугалимдин көчөдө калганын айынан. Көчөдө калбаган эмне? Бу кезинде мугалимге айлык төлөнбөй калбады. Акаевдин учурунда. Анан мына ошонун кесепетинен 25-30 жылда такыр сабатсыз армия пайда болду. Какшап айтып атабыз. Мен бүгүнкү күндө ошол мына көчөдө сол күн шуң эле сөздөрдү мен дербиштей болуп жүрөм. Эмне болот? Ал эмне болот? Эмне болот? Кетип атат да, сен колто да ошону. Бул мен кыясы азыр үмүт пайда боло баштады менде мына. Бул кетиште эки дос кайра тартпайт артка. Мына Камчыбек Ташиев ал кайра айтып атат. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жазалып атат иштин баары деп. Ачык айтып атпайбы? Анан шектенип эле отурабыз, жөнөкөй талап кое албайбыз бири-бирибизге. Эми баягы Айтматовдун тиги кылым каратар бир күндөгү жанагы кимдин Савитжандай да баш эмес азыр көчүгү аялуу да мындай орой айтканда. Себеби таза эмес арты баары, көбүнүн. Байгандардын көбүнүн арты таза эмес. Ошон үчүн жанагыдай күң шылың сөздөрдү чыгарып атат. Эми Матраимовду
качып кетти, өлкөдө жок экен. Же Матраев деген ушундай. Эми молдолор ушуга жеткен да. Матраевдин акчасына мечит салдырып, медресе салдырып, ошолордун сөзүн сүйлөп калган молдо. Дини мусулман деп азыр Палестинага болушабыз деп аткан молдолор ошол кайдан келип атат ал акча? Диндин өзөгүндө арамдык, адалдык, халал деп какшап атат. Анын каяктан келген? Иши кылып акча болсо болду экен да, мечит салса болду, килем төшөп берсе болду, акча берсе болду. Шайтан келип салса деле макул экен. Мындай болбойт да туугандар. Ошон үчүн мамлекет деген идея керек, бекем мамлекет керек. Биз кош колдоп колдошубуз керек мамлекетти. Эки дос кайра тартпай турган кырдаалга кетти, менин көз карашымда. Ошон үчүн биз да колдоп, артынан мынандай жөнөкөй адамдык, баягы Улуу Айтматов айткандай, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу дейт. Адам болуунун бирден бир вазифасы, милдети ошол. Калп айтпа, ушак айтпа, ууру кылба. Ушул эле муну кыргыздын тетиги сан кылымдан бери айтып келатат көчмөн кыргыз. Ушул эле принцип, диндердин деле принциби ушуга келет. Конфуций, Лаоцилар, дүйнөнүн акылы Сократ, Платондордун деле принциптери ошо кыргыздын 3 сөзүнө келет. Ошону Айтматов, Улуу Айтматов жумгактап жазып койгон. Маңкурт болбойлу, ууру кылып, ушак айтып калп айтпайлы. Күн сайын адам бололу деп. Анан кийин эми мен ушул чөөлөргө салыштырам да, мына салыштыруунун эң бир ыплас эмелерин бизде жанагы блогер бир посттордо жазылып атат деп мен капа болчу элем. Эшек деп атат аякта, эмне дегенди салыштырууларды айтып атат. Эми баягы чектен чыккан. Эртең менен интернетте, телевизордон көрдүм, Путин мынабу Дагестанда болгон окуяга байланыштуу бүт деге диний кызматкерлерин, христиандарын да, мусулмандарын да баарын жыйнап алып айтып атпайбы? Свинство деп атат. Свинство деп атат. Жанагы Палестинадагы ооруканаларга чабуул, бомбалардын ташталганы, балдардын кырылып атканы. Анан ошону Америкада биз Израилди колдойбуз деп атканы свинство деди. Бул айтканда чочкочулук деген сөз да, кыргызча айтканда. Анан мен дагы оозумду ачып калдым. Бул империялардын президенттери деле ушинтип айтат турбайбы? Анан биздин жанагы пост жазып аткандарга кечиримдүү экен деп атам да. Антпейли туугандар. Андай орой сөздөрдү этият болуп бирибизди тилдей бергенден адамдын көңүлү сын айталы, чын айталы, бирок ата-бабабыздын наркында дүйнөлүк маданиятта айтканга көнүшүбүз керек да, үйрөнүшүбүз керек. Ал биздин келечек муундарга дагы ошол калтыра турган жакшы өрнөгүбүз болот. Ошол эле Конфуций айткан, мен ошол темага азыр келейин деп атам. Мынабу баса жана чөөлөр жөнүндө. Мына чөө деген жаныбарлар бар, өзүңөр көрүп. Бизде дагы өткөндө Ысык көлдөн бир мергенчи жигиттер айтып атпайбы? Бизде чөө жок эле, чөөлөр көбөйүп кетти. Карышкырдай болгон чөөлөр, чоң, көлөмдүү чөөлөр пайда болуптур. Бу чөөлөр деген менен мергенчилердин уркундагы кишимин жакшы билем да. Чөөлөрдүн өзү жаныбарлардын өзүнүн салты бар, мындай айтканда. Кылык жоругу бар. Чөөлөр эмне болот? Даяр оокат ашка келгенде булар өтө ынтымактуу болот да. Даяр. Алар мындай кыйналып, же болбосо өзү тиш салып барып олжо албайт, өтө сейрек болот. Алар даяр. Жолборус арстан алганды же жанагы берки илбир салганга барып алар тапта ошолорду кубалап чыгып туруп, анан ошол тарпты же болбосо оңой олжону баса калганга. Анан ошол жака ошону коргогонго келгенде бул чөөлөрдүн ынтымагындай ынтымак жок. Мен ошол үчүн салыштырып атам. Кечөөкү арам акча топтогондорду, кечөөкү жанагы караңгы, уурумгу, ушуларды коргогон бир өзүнчө слой бар экен бизде. Абдан көп экен. Тыйын тыпырын алган, бир жакшылыгын көргөн. Ал эмне дейт? Эмнеден келип атканын ал аңдап да койбойт да. Иши кылып акча алса болду. Мен жакшы билем андай чоң эле кызматтарда жүрүп анан эмне деген бири-биринен оокат алган кишилерди билебиз биз деле, аз Кыргызда. Анан ошону колдойт да, тымысын колдойт, бер жактан күчтөйт. Ой, Матраев деген жакшы киши элге берген дейт. Аны каяктан алды? Анын зыяны канча мамлекетке? Бир жамаатка бергендир.
Мүмкін урук тууганына бергендир, bir районго бергендир, ана bir молдолорго бергендир. Жалпы кыргызга мамлекеттин өздөгүнө кандай балта чабылган? Анын жанагыдай шылуундук мектеби деп койгон. Ал эле Көлбаевдин ошондой иштери кандай балта чабылган? Мамлекеттин коопсуздугуна, мамлекеттин ырааттуу өнүгүшүнө канча зыян келтирилген дегенди ойлонбойт. Мына чөбөлөрдүн салтынан тайдырыш керек. Ошон үчүн окутуш керек. Окуу жана окуу деген лендик принциптерге биз чыныгы киришибиз керек. Динди да ордуна коюш керек мамлекет. Мен ушул мамлекеттин жетекчилерине дагы ушул жагы абдан кыйын да бизде дин маселеси анан самсала сай-сайлап кеткен. Анан билим берүүнү өтө колго тез алыш керек да. Жанагы президент алмаштырып атпайбы президент азыр эми улам айласы кетип министрликтер. Ошо министрди алып келиш табыш керек тез. Чыныгы министрди. Анан эми мен убакытка карап кыска айтайын, мына аш тойлор абдан көбөйүп кетти да. Мен өзүм мисалын акылдуусуну айта бербейинчи, мен мисалы үчүн аш тойго барбай калган кишимин. Мен чоң көчмөн аксакалдын колунда тарбиялангам. Ошол киши өңөрү дегенде эс акылга келгенимден. Анан учкаштырып кийин тайга кунанга мингистирип ээрчитип жүрдү мени. Эрезеге жетип мен уялгы чакты. 9-10 класска келгенче атекем ээрчитип жүргөн. Алар бата үчүн тойлорго барчу. Бата бериш үчүн, бата алыш үчүн той берчү. Куран окутуш үчүн аш берчү. Бүгүн бүт чылк коммерцияга айланды. Ким берет, ким канча берет, анын тетрадтары, момундай тетрадтары, тиги дептерлери бар ар биринин колунда жазып алган. Ошон үчүн жет кайтка да барат. Кошумчасын берем деп. Ал дилинен барбайт, кошумча үчүн. Ошоно барат анан 6 саат, 7 саат ашмалтай тойдо отурат. А жерге кыргыздын тою эч качан 1 саат 00 башталган бир да тоюн көрө элекмин. 1-2 саат, 3 сааттан анан 6 саат, 7 саат анан карган калчылдаган абышка кемпир отурат ошол жерде. Анан жарым жылаңач кыздар бийлейт. Тиги жерде алып барып кулакты жейт, кайдагы баягы шаблон сөздөрдү айтып, тамадалары. Анан дүңкүлдөк менен даңкылдап, жаныңдагы кишиң менен сүйлөшө да албайсың. Той эмес бул. Бул аш эмес. Аштары да ошондой, ашы да ошондой. Жалаң бир жарым саат окуйт молдосу Куранды. Куранды биз да билебиз, окуйбуз. Элдин убактысын алып, тиги кайдагы баяндарды кошот ошол жерге. Анын өзүнүн ыкмасы, өзүнүн тартиби бардай. Заманбап учурга алып келсе болот да бар. Анан той. Ушундай психология пайда болду. Тойдон тойго жетип жашап калды адамдар. Кыргыздын көбү. Кечөөкү пандемия кырылганды унутту. Кечөөкү андан мурунку Акаев доорундагы 93, 94, 95, 96, 2000-жылга чейин башканы кой, мен ат башым мал киндиктүү жерде ит жебей калган. Үрүп чыгар ити калбай калган адамдар калган. Ит калбайт экен жугунду чыкпаса. Карананга отуруп калган. Суурдун этин жеп калган. Бүгүн унутту кыргыз. Ушунчалык унутчак эле экенбиз, улуу айткандай. Шорубуз көчөгү пандемиянын кыргынын унутту. Ысырапкорчулук. Четтен салып аткан балдардын акчасын бүт эле ушул тойго кетип атат. Ошончолук ажырашуулар көп. Бүгүн үйлөнөт. Мына ЗАГСтын кызматкерлери айтып атат, 1 жылдан кийин канчасы ажырашып кетип атат. Дүйнөгө тентип, дагы психология, шамалдаган психологиялардан кантип кутулат? Мына нарк деген маселени ар бир жанагы акимдин орун басарлары, мына идеологдор күчтүү кадрлардан коюш керек. Азыр баягыдай Советтер Союзунун убагындай ар бир айылга кайра иш-чараларды жана үгүт насихаттарды жүргүзүп, мунун бир заманбап жолдорун таппаса, өтө ашмалтай акыбалга бул болбой атат. Мамлекеттин алы жетиш кийин мындай маселелерди өзгөртүш керек, мотивтерди, ыкмаларды, усулдарды. Бала бакчадан тартып. Муну кыргыздын азыр психологиясы ушу болду. Мен барбасам, мисалы үчүн Дүйшөн Керимов деген элдин катарынан чыгып калган деп айтат. Мен барбайм, чыгып калган мен элдин катарынан, айтып коеюн. Мен андан көрө жалгыз токойдо же тиги эркин жерде басып жүргөнүм жакшы. Башымды зергитип. Жалаң курсак. Эмне көп, оору көп кыргызда. Так ошол тамак аштан,
Жалаң эле ошол карызгорлук бири-биринен алып жанагыдай тытышкан майда барат. Мына маршруткада автобуста келатсаң бүт карыз бири-биринен доолаган аял эркек ушу келесин. Мен ушу коомдук транспортто жүрөм. Бул жол эле талаш тартышкан, сүйлөшкөндөр. Же TikTok же ушул бири-бирине эле кекетип мокотуп анан сөгүшүп аткан кишилер. Бүт ошол аласа береседен. Коммерциялык психология ушунчалык кысылгулактык пайда болду бизде. Мына ушуну bir комплекстүү иштеп чыгыш керек. Муну bir жалпы эл, мына акыл эстүү адамдар биригип bir коомбу мамлекетке жардам берүү керек да. Анан ушак айтып эле эмне болду деп эле карап отурбай. Аманчылык бололу. Аманчылык болсун, ден соолукта бололу. Жакшы күндөргө улуу жаратка жеткизсин деп тилейли.